Биринчи май округунун депутаты болгондуктан ал жерде Ак Босого, Калыс Ордо, Мурас Ордо, Алтын Казык конушунун элдери менен жолугуп мына өткөн жумада бир нече маселелер менен кайрылышты да. Ошондо Кут конушунда официалдуу макамы жок болгондуктан эч бир мекеме бизге мындай элибизге көңүл бурбай жатат деп арызданышты да. 154-чү токтомдогу жер тилкелери бири-бирине минип калганына байланыштуу документтер мыйзамдаштырууда кыйналып атабыз деп айтып атышат да. Ошондо Кут конушунун 87 контурдан 137 контурга чейин эч жака карабайт экенбиз, эл каттоодон өтө албай жатабыз деп абдан суранып атышат да. Урматтуу өкмөткө кайрылат элем. Ак Босого конушунда 70-71-77 кварталында таза суу маселеси чоң көйгөй болуп жатып, көп жылдан бери чечилбей келе жатат. Ушуну мэриянын капиталдык курулуш башкармалыгы карап берсе, таза суу проектиси каралбай калган канча 30 жыл болгон конушту көзөмөлгө алыңыздарчы мэрия деп суранып жатышат да. Ошол эле 77 кварталында болсо, жолдорду оңдоп түзөө иштери да башталбай жатат деп айтып атышат да. Алтын Казык конушу, бул деген мусорный полигон маңдайындагы конушта түтөп мындай кыйналып жашаган элге эми өлгөнгө көмгөн кылып, азыр деген ал жерде ортодо бир таштанды полигонду бетон тосмо менен тосуп жатышыптыр. Бирок деген элди кыйнап, короосунан өтүп жатыптыр да. Кээ бир жерлерде парковый зонада мыйзамсыз акча үчүн сатылып кеткен канча учурлар болот. Ал жерден биз акыйкаттык талап кыла албай жатабыз да. Элдердин дарбазаларын сүрдүрүп эмне алышат? Анан ызычуу, анан интернетке чыгып, митингге чыккандан кийин анан бул нерсе токтолот. Ошого жеткирбей эле мындай элди ачуулантпай эле койсоңуздар болмок да, урматтуу өкмөт. Ошону деген бир өкмөт көзөмөлгө алыңыздарчы деп, жеткирип берилечи деп суранып атышат да. Же ал жерде же мектеби жок, бала бакчасы жок, доктурга бара турган бир шарттарыбыз да жок деп, маршруткабыз да жок деп арызданган аз келгенсип жанакынтип дарбазаларында сүрдүрүп жатыштыр да, чыркыратышып. Андан тышкары, Алмаз Акунжанович, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, бизде деген конуштагы жанакы азыр легализация маселеси көтөрүлүп атпайбы? Ошондо мамлекеттик каттоо, архитектурада бири-бирине жумшап дейт. А бирок кызыл китеп алуу үчүн 30 миңден 40 миң сомго чейин сурап жатат деген сөздөрдү эми жекеме жеке айтышып, расмий түрдө арыздангыла десем, андан документтерди сала албай калабыз деп коркуп атышат да. Бирок ошол маселе көтөрүлдү жолугушууда. Андан тышкары, Мурас Ордо конушунда сотовый байланышыбыз абдан начар. Ковидте ушунчалык онлайн окутабыз деп кыйналды. Эми шаардын бул 1-май, бул тетиги алыскы регион эмес, тоо жак эмес. Ошол жерде бир сотовый байланышты уже канча жылдан бери сурап жатабыз дейт. Балдарыбыз да кыйналып атат, мугалимдерибиз да кыйналып атат. Онлайн окутууну талап кылганда ковидте аябай жүдөдүк дейт. Ушуну канча жылдан бери чече албай жатабыз деп суранып атышат да. Көзөмөлгө алып коюңуздарчы. Чоң рахмат. Алмаз Акунжанович. Сурабалдиева, 1-май округу. Чоң сураныч, эми бул аргасыз кайрылып атам, азыр убакыт бүтүп калбадыбы? Улуу ата мекендик согуштун ветераны Августовский Анатолий 100гө толуп бүгүн каза болуп калыптыр. Эми көрүстөндөн орун табылбай, чоң арыкта аял да көмүлүптүр. Ошака суранып атат да, улуу ата мекендик согушта мындай убагында деген мекенине кызмат кылып, азыр деген ушу жалдырашып үй бүлөсү тияка да бияка да чалдык дейт. Же жыйынтыгы жок, ушу жардам берип коюңуздарчы деп жакындары чалып атат да, бир орун таап коюңуздарчы деп. Акыркы сапарга узатууга 100гө чыккан биздин ветеранга орун табылбай жатат деп. Именно чоң арыкта супругасы похоронена. Сураныч, ошону өкмөт көзөмөлгө алып коюңуздарчы. Токтоналиева 6Б 22-де жашайт экен да, эми жашачу экен да, семьясы турат. Рахмат, рахмат.